жашоодо биздин кыргыз элде вообще элде эле жоопкерчилик эркекте. Жоопкерчилик эркекте. То есть биз байкуш эл болуп атсак, кедей эл болуп атсак, экономикабыз өспөсө, значит эркектер күнөөлүү. Власттын баары эркектерде турат, 99% эркектерде. Үй бүлөндө семьяда да бактылык жок болуп атса, аялың кандай жинди болсо дагы жоопкерчилик эркекте. Ошол эркине эркектер мойнубузга алышыбыз керек. Ошондо алдыга жыла баштайбыз да. Аялың жинди, шүмшүк, башка менен кетип калып атса да, бул өзүбүзгө мойын алышыбыз керек. Значит, мен бирдеме кыла албай койдум. Значит, ошончо сүйүү бере албай койдум, жоксо тилин таппай койдум деп көңүлүмө түшүш керек. Экономикабыз, айлыгыбыз аз болуп атабы, значит, эркектер, властта эркектер директордон баштап мына айымдар экинчи линияларда турат да, исполнительский жумушта, айткан нерсени эле кылган жумуштарда турат. А решать эткен жумуштар, лица принимающие решение, бүт эркектер болуп атат да. То есть чоң үй бүлөдө эркектер, кичинекей үй бүлөдөн башталат жоопкерчиликчи. Ошо жоопкерчиликти алсак, анан баарыбыз өсөбүз да, бирөөбүз чоң болобуз, бирөөбүз министр болобуз, ошентип анан кыргыз элибиз өнүгөт.